Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Ош Эркаштам жолунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Фуралар пачак болуп, адамдар кысылып калганын көрүүгө болот. Нарында өтө каттуу жер титирөө катталды. Көптөгөн үйлөр туруштук бере албай жарылып кеткен. Бул кыз унаадан толку боюн чыгарган айдоочуга авто ээн-баштык менен 15 000 сом айып пул салынды. Путин жылмайып, бизге санкция салгандарды акмак деп атаймын. Ушулардан башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Ош Эркаштам жолунда үрөй учурган жол кырсык катталды деген видео тарады. Социалдык тармактарда Ош Эркаштам жолунда үрөй учурган жол кырсык катталды деген видео тарады. Видеодон жол кырсык бир нече жүк ташуучунун катышуусунда болгонун көрүүгө болот. Милиция азырынча маалымат бере элек. Lan aman kaybolmasın hiç kim yok gelme. Evet, düşüşte hareketin kılışı. Allah Allah Allah, gelirsin. Hemen Arma. Bir de maçın olsa anam kalk günler öyle. Ат башы районунда катуу шамал көп патерлүү үйдүн чатырын учуруп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15:00 чамасында Ат башы айылында ылдамдыгы секундасына 16-19 метрге чейин жеткен катуу шамал катталганын белгиледи. Анын кесепетинен көп патерлүү турак үйдүн 150 чарчы метр тунике менен жабылган чатырын учуруп кеткен. Министрлик жеринде райондук жарандык коргонуу комиссиясы тартылып, тактоо иштери жүргүзүп жатканын кошумчалады. Москва облусунун Красногорск шаарында жылаңач киши бир нече кубаттан кулап кошунасынын салкындаткычына түшкөн. Куткаруучулар келгенче ал жарым сааттан ашык ошол жерде отурган. Азыр бул окуянын чоо жайы аныкталып жатканы айтылууда. Больше злости не хватает просто. Нарындагы жер титирөө Акталада 99 үйдүн дубалынан жарака кеткен. Нарында 12 майда болгон жер титирөөдө Актала районунда жалпы 99 турак үй, 3 мектеп, 1 маданият үйү, 1 дөкөндүн дубалынан жарака кеткени аныкталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарандык коргонуу комиссиясынын корутуусуна ылайык жарака кеткен имараттар төмөнкү айылдарда катталды. Тоголок Молдо айыл аймагына караштуу Көк Жар айылында 36 үй, Жаңы Талап айылында 28 үй, 1 маданият үйү, Ак Кый айылында 21 үй, 1 мектеп, Кадыралы айылында 7 үй, 1 мектеп, 1 дөкөн, Кара Буй айылында 7 үй, 1 мектеп. Эске салсак, Нарын облусунун аймагында 12 майда күчү 4 балл, экинчи рет 5,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург,
окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Путин Орусияга каршы санкция киргизгендерди акмактар деп атады. Аларда Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын жаңы пакетин даярдап жатат. Ал боюнча чечим июнь айынын аягына чейин кабыл алынышы керек. Бул тууралуу Германиянын канцлери Мерс билдирди. Ал эми Трамптын атайын өкүлү Келлог АКШнын Орусияга каршы жаңы санкциялары мурда киргизилгендердин ичинен эң катаал болушу мүмкүн экенин билдирди. Бирок алар Кремль Украинадагы согушту токтотпосо киргизилет. Кажется, что не будут того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же придурки. Вы извините, пожалуйста. Значит, но как? В рецессию, значит, ведущие экономики мира в рецессию впадают. Только бы нам навредить. Трамп Сирияга салынган санкцияларды алып саларын айтты. Дональд Трамп Сауд Аравиянын мураскор ханзадасынын жана президент Эрдогандан суранычы менен Сирияга каршы санкцияларды алып салууга буйрук берерин айтты. Бул Сириянын убактылуу президенти Ахмед Ал-Шарага согуштан улам талкаланган өлкөнү стабилдештирүү үчүн чоң түрткү берет. Трамп бул күтүлбөгөн билдирүүнү Сауд Аравияга сапарынын маалында жасады. And also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Автоен баштык жасаган айдоочуга 15 000 айып салынды. Чүй облустун аймагында автоунаас менен автоен баштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 14 майда облустук жол милициясы билдирди. Маалыматка караганда буга чейин интернетте автоунаас менен эн баштык жасаган айдоочу тууралуу видео тараган. Бул факты боюнча Аламүдүн районунун жол тескөөчүлөр тарабынан айдоочуга 15 000 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. 223 авто эң башты кылган биз тараптан токтотулуп, айдоочуга бузуулар жөнүндө кодексинде 189 берене негизинде протокол түзүлүп, автоунаа айып пул токтотуучу жайга токтотулду. Өз күнөөмдү мойнума алдым. Экинчи кайталанбайт деп ойлойм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналынын ата деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз айы деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.